Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Бүгүнкү чыгарылышты Россия президенти Владимир Владимирович Путиндин мигранттар боюнча жакшы сөздөрүнөн баштасак. Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействовать с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье. Орус бийлиги Өзбекстандан келген эмгек мигранттары үчүн татыктуу эмгек шарттарын жана социалдык коргоону камсыз кылуу үчүн бардыгын жасайт деп билдирди Россиянын президенти Владимир Путин. Ал белгилегенде Өзбекстандын 1 миллиондон ашык жараны Орусияда жашап иштеп жатышат. Учурда Владимир Путин 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Өзбекстандын борбору Ташкентте жүрөт. Аэропортто Орус мамлекетинин башчысын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өзү тосуп алды. Бирок салыштырмалуу Кыргызстан жарандарына Россияда өтө жакшы шарттар түзүлгөн. Атап айтканда биздин мигранттар, мекендештер эч качан патент төлөгөн эмес. Жумушка орношууда Россия жаранында эле укуктарга ээ. Бирок ошол эле учурда Россияда биздин мекендештерди кыйнаган маселе бул албетте регистрация маселеси. Ушул регистрация маселесин дагы жогорку мамлекеттик деңгээлде чечип койсо биздин жарандарга өтө жакшы болмок. Кандай дейсиз? Оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Ал эми Москва областынын Подольск шаарында бүтүрүүчүлөрдүн кечесинде бир нече мигранттар окуучулар менен мушташты. Эми дагы мигранттарга текшерүүгө себеп табылды. Абайлаңыздар, маалыматты бөлүшүп коюңуздар туугандар. Эми адаттагыдай эле Москва Telegram группасында жардам бере кетели. Ассаламу алейкум жамаат, кандайсыздар жамаат? Менин загран паспортум өлдү. Кече кир жууган машинага кийимдер менен кошо салынып калыпты. Эмне колман болот? Эмне кылсам болот деген суроо окшойт. Эгерде паспортуңуз жараксыз болуп калган болсо же жоголуп калган болсо, биздин посольствого кайрылсаңыздар болот. Добрынский метросундагы кыргыз элчилиги бар, ошол жерден барып, жаңы паспорт алсаңыз болот. Орозбек деген сурап тур. Ассаламу алейкум, зеленый картаны Москванын өзүнөн алса болобу же Сахаровага барыш керекпи? Сахарованын жашыл картасыны Сахаровада гана берилет. Москванын ичинде берилбейт. Себеби ал жерге барып, дактилоскопиядан өтүп, бармак издерин тапшырып, анализдерди тапшырып келишиңиздер керек. Ошол жерден гана алынат. Анан Telegram группаларда даяр жаса беремин дегендер, алар фальшивый. Райхан жазып тур. Ассаламу алейкум, 3 ай алдын иненен жасатканмын, базага кирген болчу, дагы подработка жумушка кирсем базада жок деп жатат. Азыр регистрация башка 9 айга жасаткан, эми эмне кылсам болот дейт. Негизи эле иненен жасатканда өзү иненен адамга бир эле жол берилет. Ал базага кирип базадан чыга турган нерсе эмес. Эгерде инененди налоговыйдан өзүңүз жасатсаңыз гана таза болушу мүмкүн. Колдон алган болсоңуз, балким ал негизи эле фальшивый болушу мүмкүн. Илгери деле базада болбошу мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө иненен, снилс дегендерди өзүңүздөр барып, өз колуңуздар менен таза алыңыздар. Анан айта кетчү нерсе, алардын бардыгы бекер. Эгерде Россиядан тажап Европага барып жумуш кылыш керек дегендерге Береке.ру сайтында эмгек, жумуш, иш берилет деген жерде тапсаңыз болот, маалыматтар бар. Андан сырткары Москвада дагы жумуштар бар. Ошондой эле квартира издесеңиз, буюм издесеңиз, кандайдыр бир документтерди жоготуп же таап алсаңыз деле Береке.ру сайтына киргизсеңиз болот. Дагы бир тууганыбыздан жардам сурап жазган экен. 1118 статья штраф 2000 рубль. Выдворение болгон штраф төлөнгөн. 5 жылга депорт дешкен Москвадан текшертти келет, таза деп жатат сайттарда. Так маалымат бар, ишенсе болобу. Постановление алган, иш сотко ашып кеткен. 14 күн суроо коюп берген, РФтен чыгып кеткиле деп. Сайттардан карасак, депорт болгондорго 5000 рубль штраф берет экен. Ошол кандай болот дейт. Негизи эле ушундай юридикалык жардамдарга номерлер жазып койдук, юристтерге кайрылсаңыздар болот. 18.8 выдворение, черный список, баягы депортация болгон мекендештерди ошол өзүнүн жолдору болгон болсо, юристтер гана чыгарат. Ана мына штраф боюнча, эгерде штраф төлөп чыгып кеткиле деген болсо, сөзсүз биринчи обжалование жазып алыш керек туугандар. Обжалованиядан кийин гана анан кийин башка иштерди кылсаңыздар, сиздерге оң болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар, маалыматтар сиздерге жардам болду деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналга катталып, тууган уруктар менен бөлүшүп кетиңиздер.
Бөтен жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар. Жаңы келген мекендештер 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Үй бүлөңүздөргө тынчылык, тапканыңыздарга береке, ар бирибиз ата мекенибизге эсен-аман жетели. Амандыкта, жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.